Assalamu алейкум, мекендештер, кандайсыздар? Мына ушул уна сатылат. Биз азыр Бишкек шаарында Риом уна базарында турабыз. Мына ушул Кореядан жаңы эле келген Hyundai Santa Fe унасы сатылат экен. Бул жаңы үлгүсү, жаңы чыгарылган машина экен. 2018-жылкы 2 объем дизель, турбо дизель. Япониядан келген бойдон оформление болуп тур. Кузовтору полный рестайл кузовта, комплектациясы престиж. Есинин берген маалыматтары ушул. Калганын сиздер менен чогуу көрөбүз. Жүрүңүздөр. Мен сиздерге бир сыйра айлантырып, машинанын обзорун көрсөтөйүн. Кандай көрүнөт, машина неги, кандай машина экен, ичи сыртыны полный сиздерге бир сыйра көрсөтөбүз. Алыстабай көрүп туруңуздар. Дөңгөлөктөрүн өзүңүздөр көрүп тургандай летний дөңгөлөктө, корейский дөңгөлөктөрдө турат мынакей. Дискаларда бүт ошол родной дискаларда. Чынында башка Santa Fe'лерден но жаңы кузовтор аябай сонун айырмаланып жакшы чыгыптыр. Ичинде комплектациялар боюнча 5 ключевой доступ, подогрев сиденья. Кореядан жакшы таза абалда алынып, таза абалда келиптир. Арткы камералары, астыңкы камералары полный баары иштейт экен. Көрүнүшү ушул туугандар. Мына бул байкап турсаңыздар, жаңы чыккан Highlander-лерге окшоп кетет экен. Эгерде эмблема жок болсо, буну Toyota деп деле ойлошуңуздар мүмкүн. Астындагы мына бул юбкаларында көрүп турасыздар, аябай сонун кооз комбинациялар аябай жакшы болгон. Подкрыльниктер дагы бүт мындай пластмассовый, дат баспай турган, чирбей турган болуп жасалган. Кореядан жакын эле келиптир. Мен сиздерге бүт эме кылайын. 2 ключ ээсин өзүнөн сатып аласыздар. Алып келген адам өзү сатып атат. Анан айтып койчу нерсе, ээси айтып кой деп айтты эле. Ушундай унаалар азыр мына Бишкектин базарында 29-30 миң доллардын тегерегинде сурап атат. Мен 27.500 доллар сурап атам деди. Аны калган баасын сиздер эсиме сүйлөшөсүздөр. Базарда эң арзан мен сурап атам, себеби акыркы машина ушул деди. Сатылса буюрса башка машиналардан алып келет окшойт. Эми аны сиздер чалып машинаны баалашып көрөсүздөр. Мен сиздерге отуруп бүт машинаны бир сыйра көрсөтөм. Жүрүңүздөр. Отураардан мурда бул жагында болсо бул бүт ушул айнек системаларыны регулировка кыла турган кнопкалары. Бул жакта сиденьянын дагы бүт регулировкалары, кожа, обдув бар экен, эмеси бар, подогрев сиденьялары бар. Бул жакта мына полосанын датчиктери, өзүңүздөр көрүп тургандай багаждын кнопкалары, полный освещениялардыкы. Анан слепой панель деп айтылат экен. Аны сиздерге отурганда түшүндүрүп берейин буюрса. Мен бир аз артка жылдырып алып турайлы. Салондорун көрүп турасыздарбы? Эми чынында бизде эми Hyundai Toyota'дан кийин баланса, азыр учурда нол башка араб өлкөлөрүндө өнүккөн мамлекеттер азыр Япониянын мына Кореянын машиналарын аябай жакшы баалап калды. Рынокто чынында уже ордун таптı бул унаалар. Мен сиздерге мына слепой панельди дагы көрсөтөйүн. Бисмилла деп, мынакей. Дизель аталганы көрүп турасыздарбы? Пробеги 139.923 километр болуп тур. Широкий обзордо сиздерге мындай машинаны көрсөтөйүн. Бисмилла. Бизге да насип кылсын. Ушул видеону көрүп турган ар бир мусулман бир туугандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө, катталуучуларыбызга баарын ушундай машиналар насип кылсын. Эми мына бул ортодо чоң монитор, бүт навигатору, камерасы. Мен сиздерге азыр камераны да жандырып коеюн сразу. Мынакей. Камерасын да көрүп турасыздарбы? Рулду мындай кайрсаңыздар, камерадан жылып парковка кылганга жеңилирээк. Бул жакта болсо эмеси бар экен. Баягы астыңкы эмне деп коет, видео регистратор. Бул жагында дагы толтура кнопкалар дагы бар экен. Эми буну мен түшүнбөдүм, бирок эми билгендер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Бул жакта мынакей. Климат контроль, двухзонный климат контроль, полный печкалар иштеп турат. Подогрев, нол кошунаңдын подогрев экен. Бул жакта обдув, мына 3 положенияда ар бир иштейт экен. USB беспроводной зарядка бул жерде. iPhone'дор, Samsung'дар. Бул жагында мынакей парковканыкы. Көрүп турганыңыздардай. Кайра бассаңыздар кой берет, электронный. Бүт мындай жаңы чыккан эмелерде партроникалар, камералар полный. Эми комплектациясы ушул туугандар. Салондун интерьер көрүп турасыздарбы? Аябай кенен, мындай дубовый эмес, мындай бир кожаный салондор. Жакынырактан да кылып коеюн, мынакей кожаный салон, пластмасса эмес. Ушул туугандар. Мына артында шторкалар бар экен, терезелеринде артыңкы орундуктары. А сиздерге багаждарынан бүт чыгып көрсөтөбүз. Артка пыйда турат экен азыр. Мындай мен бир айдаптан көрсөтөйүнчү. Бисмилла делчү ушуну. Иншалла. Ар бириңиздерге ушундай машиналар насип кылсын. Бисмилла. Мынакей. Машалла. Караңыздар.
Эгерде туугандар машина тарттырат элек десеңиздер, биз экранга өзүбүздүн тез кабар, KG кабар каналдарынын номерлерин калтырып кетебиз. Сиздер чалып байланышсаңыздар, буюрса сиздерге тартып беребиз. Кимдин машинасы болот экен, эми буюрса кут болсун. Жаңы ээсин айтып коелу. Мына атайын айдап да көрсөтүп атам. Буюрса кыйылдан жүргөн болсоңуздар, буюрса сиздерге да насип кылат. Тетиги терезеде проекцияны көрүп турасыздарбы? Азыр эми жакшы көрүнбөй калды, бир аз айдаганда мында проекция көрүнүп атат. Көрүнүп атабы сиздерге дагы? Эми мен азыр жайына коюп, мына уже асты сиденьялар ысыды. Машалла. Мен багажды да бир сыр ачып көрсөтөйүн. Бул жакта рульдун дагы эмеси бар экен, подогрев бар экен. Ушул туугандар. Мына бул жерден көбөйөт экен, азаят экен. Эң негизгиси 5 ключевой доступ. Мында 2 ключ менен буюрса ээси болот экенсиздер да. Так, эми сыртты да көрсөтөлү. Панелдин ичин дагы бир жакшы көрүп аласыздарбы? Мында көрсөтүп коеюнбу? Мына. Көрдүңүздөрбү? Аябай кооз, сонун. Мен эми сырттан чыгып полный багаждарынан көрсөтөйүн. 6-6, 7 орундуктары жок. Анан багажды болсо ключ менен эле басып турсаңыздар ачылат экен. Мына экинчи ключ ачат окшойт, так, бисмилла дейли. Так. Оталып турган малда ачпайт окшойт. Жана ачып атты эле. Так, 6-7 орундуктары жок. Машинанын абалы таза. Мынакей. Сиздерге сиденьялардын эмесин көрсөтөйүн. Анан астыңкы жактары мындай. Азыр запаска жактарына көрсөтүп коеюн да, мына. Бүт өзүнүн домкраттары, өзүнүн немелери турат экен бул жерде. Бул жакта дагы бир мынакей багажниги. Бул жерде дагы мынакей көрдүңүздөрбү? Бирдекелерди койгонго багажниктери бар экен. Чехолдор дагы сонун кылып мындай. Көрдүңүздөрбү? Аккуратный. Тигип коюп тур. Ушул машина туугандар. Бул жерден эми басып жаап коебуз. Мынакей. Машалла. Насип кылсын ушундай машиналар ар бириңиздерге. Абалы жакшы экен. Эми эсинен чалып неме кылыңыздар, оформление болгон уже. Көпчүлүк келген машиналар оформление бул элек болот. Булар уже оформление болгон. Астынан көрүнүштөрү мынтип светодиоддор жанып, мен силерге азыр фарын дагы бир сыйра жандырып коеюн. Аны деле бир көрүп алыңыздар. Так, мынакей. Фарларын жаныштарын да көрүп алыңыздар. Бүт дальний ближний полный жанып турат. Көрдүңүздөрбү туугандар? Ушундай машина. Мокрый асфальт. 2018-жылкы 2 объем. Эми машинаны мен өчүрүп коеюн машинаны. Болду. Мынакей. Жана машинаны өчүп турганда багажын ачып атты эле. Мына ачып атат. Сөзүм жалган болуп калбасын дедим да. Кайра ушул эле кнопканы бассаңыздар, жаап коет экен. Бул да жеңил. Оор жүк менен келгенде ачып койгонго. Буйурсун туугандар ушул машина сиздерге. Кимиңиздер алсаңыздар дагы жакшы күндөргө, жакшылыктарга, тойлорго айдаңыздар.